Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштарым. Ат жалында маек деген bir кыргыздын жакшы сөзү бар. Жолдо баратып дагы айрым ойлорду бөлүшкүм келип атат. Мен сиздерге бир суроо менен кайрылгым келип атат да. Эгерде дасторконун үстүндө шоро, жарма турса, андан кийин бир жакта фанта, кола турса, бала кайсысын тандайт? Же ошол эле курут болсун, жупка болсун, каттама болсун, а бир жагында мейли гамбургер же чипсы болсо, бала кайсысын тандайт? Албетте, менимче көпчүлүк эле кока-коланы, чипсини тандап атат. Ушундан бир ой келип атат. Негизи баланы жакшы көрүү, балага кам көрүү деген бул бала каалаган нерсени алып берүү эмес, балага керек нерсени алып берүү. Ушул балага кам көрүүбүз мисалга. Бала мисалы өзүнө эмне зыян, эмне пайда экенин түшүнбөйт. Чын-чынын келгенде кока-кола, фанта, ушул чипсилердин аябай зыяндуу экендигин диетологдор айтып атпайбы, нутрициологдор айтып атат. А биздин улуттук тамактар бул шыпа гана болот. Анткени ар бир элдин ашказаны көнгөн тамагы өзүнө дары, өзүнө шыпа болот. Бул далилденген нерсе да. Ошон үчүн балдарга эмне керек эмес, эмне пайда эмес, ушуну билүү, иликтөө, анализдөө, ошого жараша балдарга керек нерселерди алып берүү бул атанын, апанын түздөн түз милдети деп эсептейм. Бул каалаган нерсесин кыла бере турган болсоң, бала эмес эле бале болуп чоңоет. Бул далилденген нерсе. Ошон үчүн сураганын дайыма алып бере бербейди. Бул бир. Экинчиден, ден соолугуна пайдалуу, келечегине пайдалуу, интеллектуалдык, руханий, физикалык, эмоционалдык жактан өнүгүүсүнө пайдалуу нерселерди тандап алып берүү, ошонун пайда экенин түшүндүрүү, нандыруу бул биздин түздөн түз милдетибиз деп эсептейм. Ассаламу алейкум. Бар бололу, бир бололу. Балдарыбыз мыкты чыксын.